Гүлнур Асанова: мен жарыя кылбай сонун нерсе кылып коем. Белгилүү ырчы, дастанчы Гүлнур Асанова өзүнүн көрөрмандарына тамашалуу пост жазып кайрылды. Мен таң калып жатам. Гиф ойноткон адамга эле жазылып калганбыз го, баарыбыз. Эмне болгону белек, тыйын тыпыр эле керекпи? Андай болбойт да. Мен жарыя кылбай сонун нерсе кылып коем. Качпай жөн эле туруп турсаңар ай. Натурам улам сүрөт видео киргизе бергенди жактырбайт экем. Кантейин эми, жөн түшүнүшүп жашай турайлы достор. Мен деле силердин керегиңерге жарап калам деп кайрылды ырчы. Эскерте кетсек, Гүлнур Асанова ырчылык өнөрдөн тышкары бир катар кыргыз кинолоруна да тартылып, таанымал болгон таланттуу кыргыз кыздарынын бири. Маалымат Булак, Заман Чекиткейчи. Кайрат Пиримбердиев: бирөөнүн жашоосуна такыр кызыкпайм. Ырчы Кайрат Пиримбердиев бирөөнүн жашоосуна такыр кызыкпай турган адам экенин билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык баракчасына маалымдады. Мен мисалы бирөөнүн жашоосуна такыр кызыкпайм. Чачы узарып кетеби, сакалыбы ишим деле жок. Себеби менин өзүмдүн күнүгө бүтпөгөн түйшүктөрүм толуп атат деп билдирди ырчы. Бирок ырчынын жашоосуна кызыккан көрөрмандары көп. Учурда анын баракчасына катталгандардын саны 280 миңден ашат. Кайрат Пиримбердиев 1985-жылы 24 ноябрда Ош областынын Каракулжа районундагы Ылайтала айылында туулган. Россиялык «Главная сцена» жана «Голос» долбоорунун катышуучусу. Сахнага алгач Султан Садыралиев менен биргеликте «Арноо» аттуу ыры менен чыккан. Ырчы катары «Сагынганда», «Сүйүү аптабы» аттуу ырлары менен таанымал болгон. Маалымат Булак, Заман Чекиткейчи.